için soğudalap atkanlar ayrıkça janagınçalık akçaсын ümütün koratып, 16 partiya деген айыбагында иштеди да, эмнелерин баарын кораткан жок. Ошолор баягы Пушкиндин Авышка кемпир жомогундагы чылапчындын тегерегинде калабыз деген кемпирдей болбой деп, жок дегенде кызматка жетип калалы, орунга жетип калалы, жана башкага жетип калалы деп элди туура эмес жолго салып атат. Кыргыздын менталитети Россия эмес, Европадан көчүрүлгөн саясат менен элди башкарууга мүмкүн эмес. Бизде партиялар элди жик-жикке бөлүп атат. Bir үй-бүлөдөгү кишилер 2-3 добушка бөлүнүп кетип атат. Демек, бул туура эмес. Бизде жана 44 районунан бирден депутат келсин. Ошол эл үчүн чуркайт, эл үчүн күйөт. Ошого акылдуу, окумуштуулардан 4-5 кошуш керек. Жетет ошол жогорку кеңешке. Калганын баарын бир гана бийлик, бир гана киши башкарыш керек. Кыргыз ушундай. Ал Садыр, жаштар тандаган Садыр. Бардыгы Садыр. Туура түшүнгүлө. Айланып кетейиндер. 74-төмүн. Эч качан саясат жолуна барып да көргөн эмесмин, түшүп да көргөн эмесмин. Жедеп жүрөгүмдө кайнап, үйдө жатып алып бук боло бергенде келдим. Кечирип койгула. Бирок айтарым ушул. Эң негизгиси бири-бириңерди сыйлагыла. Эгерде ким келечектеги жакшы жашоону үмүт кылса, ошондон жаза кетпегиле. Алла Тааламдын Куранда айткан бир жери бар. Коомуң оңолсо мен оңдойм деп. Коомуң оңолбосо мен силерди дагы омкором дейт. Оңобойт эч качан. Ошон үчүн ушуну түшүнгүлө ар бириңер. Жанагынча балдардын бир түндүн ичинде жасаган ишин дүнүйө эли таң калып отурат. Бул ушул экинчи жолу күч менен ушундай экинчи сапар аткарылып атат. Ошолордун мээнетин текке кетирбейли. Бул сапар жакшы дагы кырсык дээрлик жок десе болду. Азыр эл түшүнүп турат. Азыр могу кошундар ошол балдардын эмгегин сакташ үчүн ар кайсы жерде элден чыккан кошундар, дружинниктер бардык объектилерди кайтарып жүрүшөт, негизги объектилерди. Демек алардын үмүттөрү ушул жаштардын тилеги ишке ашат деп. Ал эми портфель бөлүшүп, ар кайсы жерге топтолуп алып, жан сабап көрүнгөн каналдарга барып чыгып аткандардын барысы туура эмес. Ошон үчүн тажрыйбалуу, жедеп бардык нерседен башы бышкан, турмуштун ачуу таттуусун көргөн, мурунку башкаруулардын кемчиликтерин көргөн жалгыз Садыр алып кете алат элди. Мен ошого ишенем. Ишенебизби? 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 Үмүт арталы ошондон. Буйруза келет, мына келип калды. Эшикти ачып атышат. Кудайым буйруза азыр келип сиздер менен жолугат. Түйдөк төлгөн түйүндү түйгөлүп чын ачат. Түйгүчтүү журт болсок, жолой албай кас качат дейт. Урматтуу туугандар, бардыгыбыз биримдикте болсок, Кудайым буйруза Кыргызстаныбыз өнүгүп өскөн мамлекеттердин катарына кошуларына аз калды. Кудайым буйруза тынчтыкты сактап турсаңыздар, азыр чыгып келет. Кана бизде бардыгыбыз бир Садыр Жапаров деп бир кыйкырып коелучам да. Бир Садыр, Садыр. Садыр. Sabır, uzatma elim, sabır. Урматтуу туугандар, кана колчоолор. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Жапаров Садыр Нуркожоевич, урматтуу туугандар. Садыр Жапаров. Урматтуу туугандар, бираз тынчтыкты сактап турсаңыздар.
Биздин Кыргыз Республикасынын премьер-министри, Кыргызстандын үйүнө Жапаров Садыр Нуркожоевич да сөйлөгөнүңүздө. Hurmatli el yurt. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Birinchi uchrashib olamiz. Men sizlarga tinchlaningizlar. Tinch polvonni qo'ysangizlar bari. Tinchroq bo'lingizlar. Hurmatli jurnalistlar, hurmatli el yurt. Mana 3 kundan beri şu yakta ızıçı olduğuna baylanıştı, başka штабта oturup alıp iş жүрgüzüp attım. Bugün yaktın barın tazalap gelip жаңы girip oturdum hele, 1 saat oldu. 1 saattan keyin menin ahranamdı, maşinamdı полностью снимать etip ketти. Bunu Suvan Aliyev jasadı. ГКМБ'da toktap durunguzlar, bir şey etmeyin, men barın aytıp öteyim. Suvan Aliyev ГКМБ'ni var basıp algan. Bu mıyzamsız. Bugün mıyzamsız başkarıp oturат. Men anı жақшылыкча, адамча айтып түшүндүрөйүн десем 3 күндөн бери байланышка чыкпайт. Азыр да сүйлөшпөй койду. Полностью ГКМБ ага баш ийип атат да, эми баягы басып алуу жолу менен алган каракчыга баш ийип атат. Токтоп тургула. Миш айтпай тургула, мен айтып бүтөйүн. Дагы көп сөз бар. Көп сөз бар. Аягына чейин уңуңуздар андан кийин. Бұл bir маған қаршы күчтөр бийликке жеткиси келип, эптеп bir креслого илинип калайын деген күчтөр ушунун баарын кылып атат. Мунун артында, Суvan Алиевдин артында жалгыз эмес, Атамбаев бар, форумга чогултуп атат эртең саат 1-ге. Бабанов бар. Анын балдары Кенжебек Бокоев депутаты, мына действующий депутат. Таласта бала чогултуп жүрөт. 2000 сомдон беребиз, Бишкекке барып бер, 200 бала чыгар, сен 1000 бала чыгар, алпар Бишкекке деп, мынакей түнү менен келгиле деп таласта балдарды чогултуп жүрөт. Мына командасы. Оккула. Форумда мына менде толук фактым бар. Аудиозапис бар. Жаздырып келген балдар бар ошол жерде жанындагы. Бирок мен азыр чыгарбай турайын аны. Форумда Кубат Болотканов 2000 сомдон таратып атат. И калык деген бала өкө. Өкөңөргө тең айтып коеюн, мындай кылбагыла. Атамбаев, Алмазбек Шаршенович, мындай кылбаңыз. Кыргызстанды жоготуп алабыз бүгүнкү күндө. Эгерде эртең ушунун баарын кылып, эл кагылышып кете турган болсо, анда токтото албайбыз. Анда Кыргызстанды жоготуп алабыз. Сурабалдиева, Эльвира Сурабалдиева, Сокулукта адам чогултуп жүрөт экен. Эртең митингге келип бергиле саат 1-де деп. Токтоткула ушунуңарды. Бардыгыңарга тең кайрыламын. Анан, урматтуу журналисттер, менин силерге бере турган, эми баарыңарды күнөөлөбөймүн, араңарда айрым журналисттер, аттарын атабай эле турайын. Керек болсо эртең атап берем, фактым колума тийген кезде. 5 факты мен сүйлөбөймүн. Ар кайсы күчтөрдүн миллиардер предприятиялардын акчасын алып, тескери маалыматтарды таратпагыла. Менин силерге бере турган акчам жок, ошон үчүн мага против иштеп атасыңар. Эгер мен силерге төлөп берсем, мага иштемексиңер. Аныңарды токтоп кыландайды. Токтогула. Мен буну эмне үчүн айтып атам? Уккула. Мен эмне үчүн айтып атам муну? Анткени Райым Миллион менен сүйлөшүп алыптыр. Анан президент менен Жээнбековдор менен сүйлөшүп алыптыр деген жалган сөздөрдү таратып атасыңар, урматтуу журналисттер. Токтоткула. Мына мен Кудайды карап туруп айтайын. Эч кимиси менен сүйлөшкөнүм жок. И сүйлөшпөймүн дагы. Райым Миллион камалат. Мен азыр толук кандуу ишке кирише элекмин. Киришкенден кийин камалат. Сооронбай Жээнбеков болсо. Ачыгын эле айтайын. Bir депутат аркылуу айттырыптыр. Мен арызымды жазып берип эле тынч кетип калайын деп, өзүмдүн каалоом менен арызымды жазып берип кетип калайын деп айттырыптыр. Мен макул дедим. Тынчтык жолу, тез жолу ушул болот. Өлкөнү стабилдүүлүккө салып кеткенге мына ушул гана жол, тез жол деп. Эгерде азыр стабилдүүлүккө салып кетпесек, анда эртең эмне болот мен айта албаймын. Жоопкерчиликти толук мына мен атаган саясатчылардан сурап аласыздар.
толук жоопкерчиликти ошолордон сурап аласыздар. Мен дагы кошумча кийинчерээк маалыматтарым болгондо айтамын мына. Жок, токтоп тургула, уккула мени. Андай биз каракчылыкка, андай жок, токтоп тургула, башаламандыкка барбайлы биз. Андан көрө татынакай тарап кетиңиздер. Мен сиздерге маалыматты дайыма күн сайын бир 2 маалдан берип турам мындан ары. Мен муну күтүп келгенмин. Акылына келишер ушулар. Эсине келер деп 3 күндөн бери күнү түнү, мына 3-чү, 4-чү күн мен уктай элекмин. Үнүм бүтүп мына уктай элекмин. Кээ бир учурларда мына мээм да иштебей калып атат кээ бир учурларда. Мен бардыгы менен сүйлөштүм. Бабанов менен да сүйлөштүм. Чакырган жерлердин баарына бардым. Өлкөнүн стабилдүүлүгү үчүн бүт баарына жасап, Текебаевка да жолуктум, Бабановго да жолуктум. Бурсан Асановго да жолуктум. Темир Сариевке дагы мына 3 күндөн бери мен төлкө ушугу менен жүрөмүн. Бирок мына ушул саясатчылар азыр ушундай иштерди жасап атат. Мен кайрылат элем, токтоткула бул ишиңерди. Эгерде бийлик керекпи? Ошончолук эле бийлик керек болсуңор. Чыктыла шайлоого, чыктыла, же болбосо кийинки эмеге бардыла. Мен мына жаштардын талабы, элдин талабы, жаштар келсин, тазалар келсин деп атат. Мен только жаштар менен иштешемин. Анткени келечек жаштардыкы. Мен жаштар менен иштешемин. Ошондуктан мен сиздерден суранам. Көптөн суранам. Анан башаламандыкка берип, баягы провокацияга чуркагандарга алдырбаңыздар. Тарап кетиңиздер. Тыныч тарап кетиңиздер. Мен эмне үчүн мунун баарын айтып атам? Эчтеке жасай албай, чолок болуп олтурам мындайча айтканда. Аппарат жок. Анын баарын кетиришкен. Анткени күч органдарынын баары ошо тиякта Суаналиевде болуп атат. МВД Бурсан Асановдо болуп атат. Бирок Бурсан Асанов боюнча менде пока эч кандай неме жок. Жок, бизге деп да айткан жок. Анын позициясы нейтральный позицияда турат. Пока айта элек неме кыла элек. Мына сиздерге толук маалымат ушундай. Эми тарап кетиңиздер. Урматтуу туугандар, келиңиздер, баарыбыз даярдыкты кырмайлы. Урматтуу туугандар, азыр сиздер менен болгон чындыкты Садыр Нурбашевич бөлүшүп кетти. Кичине сабырдуулукту кармап турсаңыздар. Айланайын туугандар. Мына Садыр кеткиле, тарагыбада сире тарап кетпейбиз. Баарыбыздан турабыз. Керек болсо айыл-айылдардан бүт бар чыкырабыз кайра Садырга жардам бергиле деп туруп баарын чыкырабыз керек болсо. Кетпегиле, Садырды колдойбузбу? Садыр биздин киши. Колдойбузбу? Керек болсо чыкырабыз. Gördüğünüzler, Ünistan'dan Sадырга барып колдойбузбу? Садыр Джапаров ушел, его сторонники пытаются заблокировать дверь. Hey,
Hava ayağında. Sadır Japarov prezident. Volonterlar, turg'ular, volonterlar, turg'ular. Tuğanlar taraflar oldu. Haydi gol tepkilerdir. Taraflar oldu. Bir yerde Türkiye değiştirecek. Волонтеры пытаются отправить всех по домам, да и сторонники тоже, но люди не хотят расходиться. Hep kulak koymuş, ne olacak da gitti.